40 градус ысыкта турабыз. Жайдын саратанында. Жайдын саратанында. Анан жыт болуп, анан мусулар өзүңүз айткандай учуп, булар чочкокана болгон, ит куштун баары ушул жерде ошонун баардыгын мону жаап таштанды заводубузду бүтүрбөсөк, могул жерде жапалак бул жагы төлөйкөндүктөр бизди сөгүп атат. Мен мындай суранып атып ушул кытайлык компанияны алып келдик. 95 миллион Америка долларын булар өздөрү инвестор катары салат. Түнкү саат 2-де келсең, иштеп аткан болот. Жердин менчик ээси ким болуп атат? 1 сантиметрдагы жер аларга мындай катталып аларга кетпейт. 100% Кыргызстанга таштап булар чыгып кетишет. Шаарды көрөлүк. Ош шаарын көрөлүк ушулар. Келген, ушул жерге кирген айтала мына. Карасаңыз, айтала. Бир дарак жок. Биздин органдардын баарыбыздын тыкыр көзөмөлүбүздө. Ичип алган же болбосо маданиятсыз көрүнүштөр мындай вообще катталганбыз. Же бир сөгүнүп, сагынып, туура эмес адаттарды жасаган бир да учур катталган жок. Ушул жерде эми элестетсеңиз, ушунча заводду бирөө көтөрүп кетпейт. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча баш оору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздарбы көрөрмандар, биз азыр Ош шаарындагы таштанды таштоочу жайда турабыз. Буга чейин шаар тургундары мага да көп кайрылып келген. Бул тоодо үйүлгөн таштандылар турат, анын учуп атат, жыты чыгып, чыдагыс болуп атат, жанында чочкокана куруп алган деген сыяктуу маселелер кайрылып келген. Бул жерде азыр курулуш кызуу жүрүп атыптыр. Таштандыны кайра иштетүүчү завод курулуп атканын айтышты. Ал завод эмне кылат? Таштанды маселесин кантип чечет? Үйүлгөн таштандыны кантип жок кылат? Ушул маселелерди сурайын деп атайын Ошко келгенче бул жака да келип отурам. Кала мэри менен азыр ушул тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Эми тааныштырып берсеңиз, бул жер азыр көмүлүп атабы? Мынау агарып үстү жабылып турган эмне, кандай ушул таштанды маселесин кантип чечкен атасыздар? Эми Ош шаары үчүн эң негизги көбөйлөрдүн бири ушул таштандыны кайра иштеткен завод жок болчу. Андан кийин ушул жерде жапалак, төлөйкөн, азыр мына экөөбүз жекшемби күнү 40 градус ысыкта турабыз. Жайдын саратанында. Жайдын саратанында. Анан жыт болуп, анан мусулар өзүңүз айткандай учуп, ушул могул жер өзүнчө эле бир шаар болуп калган. Тоодой болгон бир чоң шаар. Жанагындай таштандыдан үйүлгөн. Ит куштун баары ушул жерде жыттанат. Азыр мына ушуну 9 миллион еврого Европейский банк менен сүйлөшүлүп, мына азыр үстүнө рекультивация иштери жүрүп атат. Ал жагындагы мына жаа бүлгүрүп келатабыз. Бирок мына тосмодон биягы чек ара. Азыр мына ушул жапалакты туугандар өткөндө түнү өрттөндү, жана башка деп атпайбы? Эми ошондой маселе болбошчу мына. Мунун бул жагы чочкокана. Мындай чочкокана болгон. Булар чочкокана болгон, ит куштун баары ушул жерде ошонун баардыгын мону жаап, айрым жерлердин аркы жактарын, жээктерине көчөттөр эгилди. Иши кылып биз Ош шаарындагы таштанды проблемасын чечебиз. Азыр мындайынан, азыр эми бул жакта азыр Кытай компаниясы менен сүйлөшүлүп, мына жакынкы күндөр абдан жигердүү киришишти. Бул кишилер Бишкек шаарында дагы таштандыны иштетип, электр энергиясын өндүрө турган чоң ишкана курган. Бизде мына 30 мегаваттык. Анан бул жагы мына чек арада. Бул жагын ушул бул жакта ушундай жөнүнө жаткан талааны ушул азыр Кытай досторубуз келип, Кытай компаниясы абдан жигердүү иш баштады бул жакта. Ошко дагы келишим болгон. Анан кийин анча-мынча келишпестиктер болуп кетип калган. Биз келип буларды кайрадан чакырдык. Чакырып келип, достор, биз иштейли деп мен мындай суранып атып ушул кытайлык компанияны алып келдик. Алып келип, ушул жерге жанагы 95 миллион Америка долларын булар өздөрү инвестор катары салат. Анан жанагы таштандыны булар иштетип, андан электр энергиясын өндүрөбүз, 30 мегаватт. Күнүнө биз 850 тонна таштанды өндүрөбүз деп план кылып атабыз. Азыр эми 1000 тонна деп сүйлөшүп атабыз булар менен. Бир аз көбөйтүп бергиле, анткени элдин саны өсүп атат. Анан шаарга кошуна райондорубуз бар, чоң Кара суу, Ноокат, Араван деген сыяктуу. Деп анан булар менен азыр сүйлөшүп, булардан суранып атабыз азыр. Анан ушул Кытай компания азыр абдан жигердүү иштеп атат. Түнкү саат 2-де келсең, иштеп аткан болот. Мен мындай айтам да, буларга жума сайын мына Эринис Бокачбек вице-мэр экөөбүз келип, жумасында кээде бир жолу, эки жолу кабар алабыз. 1,5 жылга жетип жетпей ушул жерди ишке беребиз деп, ушул кытайлык досторубузду суранып атабыз компанияны. Демек 1,5 жылда Бишкектегидей болуп ишке кирип, кадимкидей башталат экен да. Ооба. Кара суу, Ноокат, Ош шаарыбыздыкын
күнүнө алып келип туруп моундай тоодой мусор таштанды болбойт. Аны иштетип электр энергиясын өндүрөбүз. Кудай буюрса ошого азыр мына жай, кыш дебей жамгырбы башкабы булар чын айтканда мындай ишти катуу алып барып атышат. Мен кошуна Өзбекстанга бардым. Тажикстан, Казакстан, мына Кытай деген бул дүйнөдөгү экономикасы эң алдыдагы өлкөлөрдүн бири. Биздин кошунабыз. Ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кээ бир чоң ушундай ишканаларды, заводдорду курдурууда инвестор катары биз мындай корпостун иш алып барышыбыз керек. Анан булардын бардыгы мындай өз мөөнөтү бүтөөрү менен чыгып кетет. Мына бул жигиттер азыр бизге инженерлерди, ушул мусор заводду бүткөндөн кийин окута турган, ишти алып кете турган жергиликтүү оштун балдарын окутуп берип атышат. Окутуп, үйрөтүп булар бардыгын таштап, ушуларга таштап турган өзүлөрү чыгып кетет. Биздин балдарды окутуп, үйрөтүп атышат мына. Бул курулуп бүткөндөн кийин биздин жергиликтүү жарандар эле башкаруусун башкарып калабы? Алар башкарат, алар иштейт, ошолорду үйрөтүп атышат булар. Мына азыр деле буларды киргизбей макул. Биздин өзүбүздүн балдарды иштетсек болмок, бирок инженерлерди, бул боюнча адистерди тапканда мындай аз да. Издеп атабыз, болгоно келип мына иштегендер иштеп атышат. Ошондуктан мындай бул жакка мына Европа банкы инвестиция салды, бул жагына Кытай компаниясы салып атат. Ушундай шаарга каражат келгенде анча-мынча кубаттап мындай турушубуз керек деп ойлойм да. Анткени бул жаманбы мына? 20 жыл дейбизби, 30 жыл дейбизби, жанагы башталбай аткан иштерди бүтүрүп алганыбыз менимче туура болот да. Анан булар ушул жердеги кытайлар иштеп аткан жумушчулар. Шаарды көрө элек. Ош шаарын көрө элек ушулар. Келген, ушул жерге кирген айтала мына. Карасаңыз, айтала, бир дарак жок. Ушул жерде жатат, ушул жерде иштейт, тамекиси ушул жерде, дарысы ушул жерде, эртеден кечке иштейт, экинчи смена түн иштейт. Болду. Жатаканасы да ушул жерде. Шаарды көрө элек. Жумушу бүтөт, виза мөөнөтү бүтөт, чыгып кетет. Моундай ишти жасашат. Анан мен өзүм келип көзөмөлдөп турабыз. Биз дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ош шаарында Кудайга шүгүр, мына күч органдары дагы тыкыр көзөмөлдө. Бирок булар ушуну бүтөт, мына бүткөнү чыгып кетет. Өзүнүн ишин кылдыбы мисалы, моуну бирөөсү бүттү, ал адистери чыгып кетет, болду. Алар Кытайга кетет мисалы. Ошондуктан эч жатаканасы дагы ушул жерде экен да. Жатакананы куруп алган, мына Айталага. Курган. Ушул жерде таштандыда мына 40 градуста иштейт булар. Чынын айтканда булар иштеп, биздин органдардын баарыбыздын тыкыр көзөмөлүбүздө. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Булар өздөрү да катуу кармайт. Анан эми ушул 40 градуста азыр моментип көрдүңүз, жанагы шляпаларын кийип, калың кийимдерин кийип алып, могул жерине жанагы суусун байлап алып иштешет. Азыр көрөсүз, түнкү саат бир 11-12ге чейин кээде анан түнкү смена чыгат. Ошентип биз буларды эртерээк кылгыла, биз таштанды заводубузду бүтүрбөсөк, могул жерде жапалак, бул жагы төлөйкөндүктөр бизди сөгүп атат. Тоодой болуп үйүлүп бир шаар болуп калды. Жардам бергиле деп биз чакырып атабыз да. Кыргызстанга, Ошко келгенге чейин кайсы жактарда ушул сыяктуу кандай долбоорлор ишке ашыргансыздар? Кыргызстанга чейин Кытайдын Хунан провинциясында, Чанша шаарында 4 чоң ири долбоорубуз бар. Алардын ичинен биринчи долбоор күнүнө 10 000 тонна таштанды эргет кайра утилизация кылып чыгарат. Ошондой эле Пинжаң, Люян шаарларында, Пинжаң уездинде 4 долбоор бар. Ушундай заводдор эң биринчи Европада, анан Японияда башталганда, бизде Кытайда, Чаңшада 2018 салып баштаганбыз. Биз Кыргызстандан Бишкектеги проектибиз Орто Азияда эң биринчи ийгиликтүү ишке ашырылган эң биринчи абадалык проект болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Андан тышкары азыр Ош шаарында салып атабыз, Ысык көл облусунда салып атабыз. Бишкекте экинчи проект башталды. Ошондой эле коңшу мамлекет Казакстандын Алматы шаарында дагы ушул проектибиз ишке ашырылып баштады. Кыргызстанга сиздерден Кытайдан канча жумушчу, адистер келген, канча мөөнөткө келишти алар? Азыр курулуш маалы болуп атпайбы? Пиковый период деп коет. Аябай көп Кытай жумушчулары керек. Ушул убакта көп болот. Андан кийин проект эксплуатацияга киргенден кийин курулуш адистери кете башташат. Кээ бир специалисттердин ичиндегилер башка местный адистерди окутуу үчүн калышат. Анан убакыттын өтүшү менен бара-бара жергиликтүү адистердин саны көбөйүп, Кытай адистердин саны азайып баштайт. Жапалак тутугандар иштейт да кийин эле, туурабы буякта? Ооба, бул жагы ошол заводдун өзү. Бул жерге завод курулса, аркы тарабында жатакана, офистери ошол жакта болот экен да. Жатакана
ашкана местныйларга кытайларга өзүнчө ашкана, местныйларга өзүнчө ашкана, жатакана 4 этаж болот, ашкана 2 этаж болот. Анын астында спорт зал, ар кандай Футбольный поле болот, открытый. алар да бул жакта. Ачык футбольный поле бияктарда. Баары ушул жерден чыкпай иштей турган эле болот экен да, Ушул жерден чыкпай эле иштешет. Тамагы бүт ушул жерден. Долбооз 25-жылы август айында меморандумга кол коюшкан. Бирок ошондон 6 айга жакын кармалып калган, эч кандай жыйынтык болбой. Анан акыркы ушул инвестициялык келишимди 26-жылы февраль айынын башында кол коюшкан. Бирок ошондон кийин жери дагы эч нерсе чечилген эмес. Анан биздин жана Эккубаныч өзү келгенден кийин тапшырмаларды койду. Тийиштүү кызматтарга милдеттерди койду. Ушул жери чечилди, суусу тартылды, электр энергиясы тартылды. Ушул сыяктуу жумуштардын баардыгы жасалды. Бул жерге качан факт түрүндө жумуш башталды бул жерде? Апрелдин башы башталды. Мен айтайын дегеним, мисалы чоң долбоорлорду 100 миллион доллар сарптай турган анча-мынча долбоорлорду мындай корпостон алып келип, бюрократияны жоюп, азыр бизге талап дагы ушундай, мындай курдуруп алышыбыз керек. Ушул жерде мен мына жергиликтүү шаардык мына университеттерге дагы кайрылдык. Элеман. Университеттерге кайрылдык. Мына сизге айтып коеюн мен. Ушул жердеги ушундай заводдорго иштей турган адистерди Кытайга окутуп бериңиздер, башка жака окутуп бериңиздер, Россияга окутуп бериңиздер. Ушул жерлердин баары бизге калат. Эч ким жанагынтип ушул жерде эми элестетиңиз, ушунча заводду бирөө көтөрүп кетпейт. Биздин таштандылар иштетет. Ошон үчүн биз эми акырындык менен адистерди даярдашыбыз керек. Анан булардын сапатын дагы бир белгилеп коюш керек Элиман мырза. Мына оор жүк ташуучу машиналар өтө турган жерлердин муну курганды карап коюңуз. Эми буларыңыз мындай 100 жыл чыдай турганда, могу калыңдыгын эле көрбөйлүбү мында. Калыңдыгын карасаңыз мына. Мунун үстүнөн дагы эме коёбуз деп аткан булар, Дагы 30 сантиметр асфальт болот мына. Үстүнөн 30 сантиметр асфальт болобу? Мунун үстүнөн Мына 20 сантиметр ашыгыраак окшойт да бетон. бул өлбөс жетпес. Астына да киргенби? Бүткөндө Элиман мырза сизди чакыра алып ушул жерде бир оор баягы көп тонналаган эме келет да, мына ушул мусор заводу мына иштеп атышат. Анан бул кошуналар тетиги жайкы Саратанда деле жанагынтип ошентип сууларды жанына коюп могу иштейт. Саат 3 болобу, 4 болобу. Мындай чынын айтканда мындай эмгекчилдиги бар. Биздин кыргызстандыктар деле кошулуп иштешет. Биздин кыргызстандыктар дагы азамат. Булардан кем калбай иштейт. Бул инвестициялык келишим болгондо шарттары кандай болуп атат? Кийин Булар өздөрү жанагы электр энергиясын өндүрүп сатат да. Ошондон пайда табат. Анан ошол бир 35 жылдай иштетип башкаруу чогуу башкаргандан кийин анан 100% Кыргызстанга таштап булар чыгып кетишет. 100% таштап чыгып кетишет. канча электр энергиясы өндүрөт турган болуп атат? 30 мегаватт деп атабыз азыр. 30 мегаватт өндүрүлөт, анан булар бизге таштап чыгып кетишет. Ооба. Бүгүн дагы бир жакшы мындай жаңылык айтып атышат. Азыр долбоорунда кичине өзгөртүү киргизип, ушул жерден чыккан жылуу сууну коңшу айылдарга жылуу катары берсек деген пландарын айтып атышат. Ман эсептеп чыккандан кийин ооба. Бул дагы биздин шаарга бир топ жеңил болмок. Булардыкын мисалы Эрис Мукашбек жакшы билет. Конкурс өткөрүп ачык конкурс менен тандашты. Булар мусорду иштеткенден кийин жана анча-мынча калдыктарда баягы баалуу металлдар неме калышы мүмкүн да. Аны иштетебиз деген компаниялар канча келип 15 миллион долларга утта бирлер, 15 миллион доллар салабыз деп, аны дагы бир компания утуп тур. Ошону менен бир ошондо 95 15 110. Аркыбыз 9 болсо ошол мен жана айтпадымбы 120 миллион доллар инвестиция. Шаардан келген таштандыны өрттөгөндөн кийин ал жерде күлү калат да. Күлдүн арасында баягы баалуу металлдар күйбөйт экен. Ошонуго кызыккан компания, эки компания, бул биринчиси ушул Нидерланды компания, экинчиси Кытайлык компания катышты конкурска. Конкурстун жыйынтыгы менен комиссия тандады. Devon деген компания утуп алды. 15 миллион долларга ушул жакшы бир завод куруп, брусчатка чыгарышат экен, калган калдыктан баягы шлак деп коет, шлактан. Анан баалуу металлдарын өзүнчө алып, келечекте аны дагы кайра иштете турган завод курабыз деп 3-4 гектар жер сурап атышат. Конкурстан өтүштү, азыр тийиштүү кагаздар даярдалды. Элиман мырза, биз мына Ош шаарында айтып коюшубуз керек. Мына Ян мырза биз курактуу эле жигит. Эрис Мукашбекович билет. Ушул долбоорубуз башталгандан бери камыр-жумур иштеп атпайбыз бизчи. Ушул жерде жана айтпадымбы, Кытайлар Ош шаарына, Ош шаарын көрөлүк деп мына. Иш. Бүтөт, кетишет. Ян мырза башкарат бул жерде. Бир дагы учур милицияга түшкөн, жаман жорук жасаган, же бир сөгүнүп, сагынып, туура эмес адаттарды жасаган бир дагы учур катталган жок. Мына ушуну менен биз
мындай буну жоопкерчилик менен айта алам да. Бир дагы жанагындай бир учур катталган жок. Бул темирдей тартипти кармайт. Бул жерден чыгарбайт, тамакты ушул жерде ичишет, ушул жерде жатат, ушул жерде турат, иштейт. Бир дагы милицияга жанагындай арыз болуп эме алган жок. Муну биз абдан дыкат карайбыз. Кандай тартиптер, кандай эрежелер бар бул жакта жүргөндө ушул ички мыйзамдарды сактоо, тартиптерди сактоо кандай эскертүүлөрдү бересиздер, кандай эрежелерди айтасыздар? Биздин бардык жумушчулар ошондой эле адистер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын темирдей сакташат. Зарыл жумуш болбосо эч ким бул жакты тыштап кетпейт. Ал эми керектүү материалдарды, тамак аштарды алып келүү турган болсо, бизде өзүбүздүн тартип бар. Мисалы, отчет жазып, моюга чыгам деп, ал отчетту чоңдор талкуулагандан кийин бекитип, андан кийин сыртка чыгып алып келишет. Ошондой эле биз дагы күн сайын техника безопасности боюнча өтүп турабыз. Мындан кийин дагы темирдей тартип сактоого дальше күрөшө беребиз. Ошондуктан ичип алган же болбосо маданиятсыз көрүнүштөр мындай вообще катталган эмес. Эми келишимдин шарттары жөнүндө айтып кетсек, азыр бизде чочулоолор болуп атат, жерлер 49 жылга берилет экен ижарага, анан алып ошол жакта жайгашып калышат экен деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Бул жердин аянты жалпы канча, анан кийин кандай шартты алып атасыз? Берип атасыздар? Жердин менчик ээси ким болуп атат? Бизди жогорку бийлик, президент баш болуп, ири инвестициялардын баарын көзөмөлдөп турат. Бардыгын, европалык болобу, ал кошуналар болобу, Кытай болобу, Европа болобу, бардыгын мындай жанагы дүрүү менен карагандай кылып карап турат. Ар бир келишимибизди. Ошондуктан элдер кээде түшүнүп түшүнбөстөн жөн эле жанагы биздин жерлер баланча жылга же түбөлүк берип салыптыр дегендерге эч кандай негиз жок. Бул жер бир дагы мындай чет элдик компанияларга өтпөйт. 100% биздики шаардын балансында турган жер. Булар заводду кургандан кийин ошол убактылуу бир канча жыл иштетет, иштеткенден кийин заводду кошуп биз алып калабыз. Жер башка өлкөнүн жана инвесторлорго өтүп кетиптир, өтүп кетет экен дегендей. Ушул элдер мындай түшүнүш керек да. Кантип эле ушул бир кыргыздын жигиттери, кыздары ушул бир жерге кызматка барып, анан кийин ушул жерлерди кете берсин деп. Андай бир дагы адам антип айта албайт. Айтпайт антип. Эртең жоопкерчилиги бар. Аны Кытайлары дагы, европалык башкасы да жакшы түшүнөт. Ошондуктан кайсы бир ошто ар бир инвестор келип акча салып бир ишкана курушу мүмкүн. Анын бардыгы бирок бизге калат. Жер 1 сантиметр дагы жер аларга мындай катталып аларга кетпейт. Инвестор өзүнүн баягы пайдасын чыгарып алгандан кийин, ооба, анан Кыргызга калат ал. Биздин элге калат ал. Ага эч бир кабатыр болгонго негиз жок. Эми болбосо мындай инвестор деген эмне? Бул эми салык, экономика, акча болсо биз жол курабыз, бала бакча курабыз, зарплата беребиз. Мына ушундай да. Бишкектеги менен Оштогу таштанды кайра иштетүүчү заводдун айырмасы эмнеде болот? Же бирдей элеби? Кубаттуулугу кандай? Биз негизинен курулуштун стили бардыгы бирдей эле дейт, бирок Бишкектеги биринчи бүткөндүктөн эксплуатация учурунда байкадык дейт. Кыргызстандагы мусорлорду өрттөп атканда давление, котелдогу давление көбүрөөк давление алыш керек экен. Ошондуктан бул жакта котелдун давлениясын көтөрдүк. Анан калган жагы көрүнүшү, визуалдык көрүнүшү бардык башка жактары Бишкектеги менен окшош.